Сооротуучу Кудай. 20-август. Билесиңерби, Иса Машаяк менин жашоомо келгенде мен тизелеп чыгылдым. Көз жашымды токтото албай, өксүп ыйладым. Оозуман кечир мени деген эки эле сөз чыгып жатты. Мени кабыл ал дедим мен акырында. Анан мен башымды көтөрүп, тиземен турганымда башка адам болуп калганымды сездим. Ушул минутага чейин кыйнап келген абийиримдин соттогон үнү өчүптүр. Уйкудан калтырган күнөөлүү сезим, тынымсыз тынчсыздануунун баары кайда кеткен? Өзүмдү жек көрүү, кабыл албастык баары жок болуптур. Баары туп-тунук, таптаза болуп калганын сездим. Жылмайганды да унутуп калган мен байкуш башымды көтөрүп, асмандын көпкөк экенин, булуттардын аппагын көрө алдым. Жаш аралаш жылмайдым. Ушул акыбалды тоо кылуу, жогорудан төрөлүү деп коет экен. Аны мен кийин билдим. Жөн гана тоо кылдым эмес, башка адам болуп калуу. Мурдагынын баары жок, баары жаңы. Жанымдагылардын баарын кучактагым келди. Баарына жүрөгүмдө орун табылат. Чуркап чыгып, бул жака келгиле. Куткарылуу бул жерде. Кайда баратасыңар? Куткарылып калгыла, деп кыйкыргым келди. Биздин бул берүүбүздү угуп жаткандардын арасында мен айтып берип жатканды түшүнгөндөр бар. Ошондой эле эмнени эле айтып жатат дегендер да бар. Мындайды башынан өткөрө электерге кайрылгым келет. Ыйса Машаяк айкаш чыгашта өлгөнүнө ишенип, аны жүрөгүнө кабыл алган ар бир адамдын жашоосуна ушундай жарык жогорудан берилет. Анан ал куткарылган адам болуп калат. Күнөөдөн куткарылган, жана тозоктун отунан куткарылган адам болуп калат. Ошону ар бир угуучубузга каалар элем. Сөз менен айтып жеткире алгыс тынчтыкты бир гана Кудай бере алат.